26-июнда Санкт-Петербургдун Выборг районундагы курулуш объектисинде мигранттардын ортосунда мушташ болду. Жергиликтүү басмалардын кабарлашынча, жыйынтыгында 2 киши оор жарат алып, ооруканага жеткирилген. Маалыматка караганда, жергиликтүү убакыт боюнча күндүзгү саат 1-лерде башталган мушташка негизинен Өзбекстан менен Тажикстандан барган мигранттар катышкан. Окуя болгон жерде тартылган видеодо 100га жакын жумушчуну башка жумушчулардан турган топ кубалап таштарды ыргытып жатканын көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында мушташ маалында тараптар таштарды жана арматураларды колдонушкан. Кийинчерээк жергиликтүү ооруканага оор жараты менен 18 жаштагы тажик жараны жеткирилген. Дарыгерлер анын мээси чайкалып, денеси, буттары көгөргөнүн билдиришти. Андан тышкары ооруканага Өзбекстандын 37 жаштагы жараны кайрылган. Ал тизесинен жаракат алып, кулак тушка сокку жеген. Учурда анын абалы канааттандырарлык экени айтылууда. Ошол эле күнү кечинде мушташка катышкан 30 адам, Өзбекстандын 26, Тажикстандын 2 жана Азербайжандын 1 жараны полиция бөлүмүнө жеткирилген. Полициядан алардын 19-у Орусияга кирүү же өлкөдө жүрүү эрежесин бузгандыгы үчүн административдик жоопкерчиликке тартылганын билдиришти. Андан тышкары дагы 11 кишиге майда бейбаштык кылуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Маалыматта жаңжалдын чыгышына жумушчуларга айлыктын өз убагында берилбегендиги себеп болгон. Мушташ жумушчулардын бир тобу иш таштай тургандыктарын айткандан кийин башталган. Нааразылык акциясынын тарапташтары колдоруна таштар менен арматураларды алып, ошол эле күнү жумушка чыгууну каалаган жумушчуларды курулуш объектилеринен кубалай башташкан. Аталган объектилерди куруу менен алектенип жаткан курулуш компаниясынын өкүлү массалык мушташ болгонун ырастап, бирок аларда жаракат алгандар тууралуу маалымат жок экенин билдирди.